Her bir nefs eğesi, her bir tiriv can ölümdün damı tatat. Can açındığında kıyamatta her bir insanga özlerinin kılgan amallarının, жақшы жана жаман амалдарının ажырлары, соғыттары күнөлүү жүктөлөт. Мына ошондо кыяматта кимде ким тозок отунан кутулуп бейишке киргизилсе, мына чыныгы ийгилик, чыныгы жетишкендик ошонуку. Жана бул дүйнөнүн кызыкчылыгы, бул дүйнө жашоосу акыретке салыштырмалуу арзубаган бир буюм сыяктуу дейт. Андыктан урматтуу туугандар, Аллах Таала берген өмүрүбүз, ден соолугубуз, жашообуз биз үчүн канчалык кадырлуу жана маанилүү болгонуна карабастан, биздин жашообуз, жашоодо тапкан жакшылык нерселердин баарысы акыретке салыштырмалуу арзубаган нерсе дейт. Жана кимде ким бул дүйнөдө жакшы амалды кылса, акыретте эсепсиз жакшы соопторун алат. Кимде ким ошол акыреттеги амал китеби оң колунан берилип, жакшы амалдары жаман амалдарынын эсебинен көп болсо, ал тозоктон кутулуп бейишке киргизиле турган болсо, мына чыныгы ийгилик, чыныгы жеңиш, чыныгы бакыт мына ошол кишиники дейт туугандар. Андыктан Аллах Таала баарыбызды бул дүйнөдө өзүн эстей турган, акыретте Алла үчүн кылынган ибадаттардын эсепсиз соопторуна ээ боло турган, тозоктон кутулуп бейишке кире турган инсандардын үммөттүн катарында болон Аллахым баарыбызды ошол үммөттүн катарында кылсын.